сага камат кылачы үчүн мен ыраазымын. Бауыржан блогер эфиринде камалсам камаламын деп элдерге айтып чыкканын угууга болот. Москвада кордолгон мигранттардын арасында кыргыздар дагы болгон. Өзбекстандын бийлиги мигранттардын укугу кордолуп атат деп Россияга нота жөнөттү. Командир үйлөнмөкмүн. Той кортежинде авто ээн баштык жасаган айдоочуга килейте протокол түзүлдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Үйлөнмөкмүн, элдер күтүп жатат. Жашнагай тааныбайм, мен үйлөнөпмүн, командир өзү да күтүп отурбуз. Молодец, бактылуу. Жок, мен Бишкекте авто ээн баштык жасаган той кортежине айып салынды. Номурун жашырып авто ээн баштык жасаган той кортежине 30.500 сом айып салынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Май коюучу жайлардын биринде BMW УНАЗдын айдоочусу мамлекеттик номурун атайын чечип, авто ээн баштык жасап жаткандыгы боюнча видео тараган. Бул факты боюнча издөө иштери жүргүзүлүп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан айдоочусу аныкталып, авто ээн баштык жасагандыгы жана мамлекеттик номурун чечип жашыргандыгы үчүн 30.500 сом айып салынып, УНАЗы айып короо жайына токтотулду. хулиганство. Не жауап ташып атасың, дос? Тиги машинадан деп эмне жауап ташып атасың? Каяктан болду? Машинаны жеткизген жок. Бул машинада просто салып коюлду. Кайсы болду? Менин номерим бул. Калган бүт бар. Нарса кетпей эле чың кетип отуп. Мен уктам. Жанаты авто ээн баштык кылган балам бар. Мен каяктан билем аны. Айдап кетип калды дальше. Мен аны кайдан билем. Кеткен жок, өйдө кетти, дос. Мен айтып октум. Тоол кет, бүт бар өйдө кет. Үйдөн бар, камалга да. Жүк бар. Азыр сиздин авто ээн баштык кылганыңыз үчүн, анан мамлекеттик номурун атайын жаап жашырып алганыңыз үчүн, мурдагы төлөнбөгөн штрафтарыңыз үчүн жабыстан 30.500 сом айып салынды дагы машинаңыз кайра киргизилди. Дагы бир жолу авто ээн баштык кыла турган болсоңуз, 6 айлык мөөнөткө унаа башкаруусунан ажырайсыз. Түшүндүңүздү? Мындан ары кайталамаңыз. Алтын кум эс алуучу жайынан көлгө белгисиз суу куюлуп жатат деген видео боюнча жооп беришти. Кечээ 10-июнда социалдык тармактарда жарыяланган видео боюнча президенттин Ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымат беришти. 10-июнда социалдык тармактарда Бостер айылындагы Алтын кум пансионаттын пляж аймагында агып жаткан суунун видеосу тараган. Ушул жылдын жаз айларында пансионаттын аймагында пляж зонасын реконструкциялоо иштери жүргүзүлгөн. Бул иштердин алкагында сел сууларын өткөрүүчү жаңы канал курулган. Аталган канал сел жүргөн учурда сууну өз нугунда өткөрүп, пансионаттын жанага жанаша жайгашкан аймактардын суу каптоонун коркунучун азайтуу максатын көздөйт. Мурунку колдонулуп келген канал эскирип, коопсуздук талаптарына жооп бербей калган. Жаңы канал инженердик талаптарга ылайык курулуп, учурда эс алуучулар үчүн коркунуч жаратпайт деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Бүгүн 10-июнь. Жанакы социалдык тармактарга чыгып кеткен видео боюнча айта кетсем, мына бул тоодон түшкөн жамгырдын суусунан келип чыккан. Бул жерде эч кандай канализациянын суулары аккан эмес. Атайын мындай дренаж казылган. Көлгө түшкөнгө мен Чолпон Ата шаарынын мэри катары толук кандуу айта алам. Бул жерде канализация жок. Бул жерде жалгыз гана тек гана тоодон түшкөн суу. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен
Камчыбек Ташиев Кыргызстан байы курама командалары ойногон футболго эл арасына отуруп күйөрмандык кылды. УКМКнын төрагысы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары беттешкен футболго күйөрмандык кылды. Беттештин акыркы минутасы болгон 95-минутада Кыргызстан гол киргизип, эсеп санын 1-1ге такады. Бул 2026 жылкы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 3-турунун соңку оюну. Акшумкарлар бул оюн реванш алуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк экенин айтып келишет. Анткени 2019 жылы Азия кубогунун 1/8 финалында араб командасы Кыргызстандык кураманы калыстан жардамы менен эптеп жеңген болчу. Бүгүнкү оюн турнирдин мааниге ээ болбосо дагы күйөрмандардын чоң кызыгуусун жаратып, 12 миңден ашык билет сатылды. Булак Назар Ньюс KG. Нарын облусунда түндө жер тирөө болду. Нарын облусунун аймагында 11-июнда саат 1:56 күчү болжол менен 3,5 балга жеткен жер тирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер тирөөнүн очогу Кара Булак айылынан 10 км түштүк-чыгышта, Орто Сырт айылынан 11 км түштүк-чыгышта, Байытов айылынан 35 км түштүк-чыгышта жайгашкан. Анын күчү Кара Булак жана Орто Сырт айылдарында күчү 2,5 балл, Казыбек айылында 2 балга жеткен. Калифорниянын губернатору америкалыктарды Трамптын саясатына каршы турууга чакырды. Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсом Лос-Анджелестеги наразычылык акцияларынын фонунда элге кайрылуу жасап, Дональд Трамптты бийлигинен ашкере пайдаланууда айыптап, америкалыктарды АКШнын президентине каршы турууга үндөдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Дональд Трамп силерден эң көп эмнени каалайт? Ал силердин унчукпай ага кынтыксыз баш ишиңерди каалайт. Ошентип тарапташ кылып алууну каалап жатат. Андай болбогула, деди Ньюсом. Анын айтымында Трамптын басымынан биринчи болуп Калифорния жабыркашы мүмкүн. Бирок бул менен эле токтоп калбайт. Башка штаттар кийинки демократия, кийинки биздин көз алдыбызда демократияга чабуул болуп жатат. Бул биз корккон учур келди дегенди билдирет, деп кошумчалады ал. Кечээ губернатор Гевин Ньюсом АКШ президенти Трамптын администрациясы тарабынан Лос-Анджелестеги аскердештирүү аракетин токтотуу үчүн сотко кайрылганын жарыялады. Ал мындай кадамга Ак үйдүн шаарга дээрлик 5000 аскер кызматкерин, анын ичинде улуттук гвардия менен деңиз аскер күчтөрүн жиберүү чечиминен кийин барган. Эске салсак, Лос-Анджелесте 7-июнда мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтерден улам башалмандык чыккан. Шаарга улуттук гвардиянын аскерлери жөнөтүлдү. Бул чечимге Калифорниянын Демократтар партиясынын өкүлдөрү каршы болушту. Бул акыркы 10 жылдардагы биринчи учур. Президент штаттын өтүнүчсүз же макулдугусуз улуттук гвардияны тартууда. Калифорниянын губернатору Трамптты сотко берүүнү убада кылды. АКШнын президенти жооп катары штаттын жетекчилигин келсин сындады. Лос-Анджелестин мэри Карен Бас шаар борборунун айрым райондорунда коменданттык саат киргизилгенин жарыялады. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Өзбекстан Орусияга мигранттардын укугу бузулууда деп нота жөнөттү. Ташкент Москвадагы мигранттарга карата күч түзүмдөрүнүн зомбулугу боюнча Орусиянын Тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазышты. Маалым болгондой, Өзбекстандын Тышкы иштер министрлиги Москвада өткөн рейд учурунда күч түзүмдөрүнүн эмгек мигранттарына карата жасаган уртокмок, кемсинтүү, ар намысын тебелөө фактыларына тынчсыздануусун билдирди. Өзбекстан тарапындай көрүнүштөр эки өлкөнүн достук мамиле
мамилелерине толугу менен туура келбестигин, муну алдын алуу үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керектигин белгиледи. Орусиянын тиешелүү мекемелерин Өзбекстандын жарандарына урмат-сый менен мамиле кылууга, алардын ар-намысын тебелебөөгө чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстан тарап окуя боюнча маалымат берүүнү, күч түзүмдөрүнүн аракеттерине укуктук баа берүүнү суранды. Эске салсак, 10-июнда Москванын Строгино районундагы Коргоо министрлигине караштуу объектте жайгашкан эмгек мигранттардын жатаканасына күч органдары катаал рейд жүргүзгөнү боюнча видео тараган. Күбөлөрдүн айтымында күч кызматкерлери мигранттарды бөлмөлөрдөн күч менен чыгарган, аларга карата кемсиндүү сөздөрүн айтышкан. Натыйжада документтеринде көйгөйү бар 5-6 адам жабыркап, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Бирден уна берилип, Өзбекстан футболчуларын стадиондо өзгөчө куттуктады. Өзбекстандын футбол боюнча курама командасынын бардык оюнчуларына жана машыктыруучулар штабынын мүчөлөрүнө 2026 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жолдомо уткандыгы үчүн автоунаа белеги берилди. Белектерди өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев Ташкенттеги Борбордук стадиондо тандоонун финалдык беттешинен кийин тапшырды. Бул беттеште Өзбекстан Катарды 3-0 эсебинде утуп алды. Эске салсак, буга чейинки турда команда 2026 жылы АКШ, Канада, Мексикада өтө турган дүйнө чемпиондугунун финалдык баскычына биринчи жолу жолдомо алган. Сага камат кылачы үчүн мен ыраазымын. Бауыржан, ишке чыга албайсың дейт. Жок, чыга албайм, коркуп отурам ушул жерде. Мен дагы жазамын сага дейт. Молодец, барып жаз. Бир эле адвокат понт уруп жатат дейт. Башка дагы адвокаттар кошулса болот. Аны мага адвокат эмес, миллион адвокат бар, кагаз көтөрүп алып иш кылсын. Не только Шердор. Шердорго окшогондо Кыргызстандан миллиону биригип алып барып арыз жазсын, каматабыз десин. Дагы кимдер бар арыз жазам, кол коюп камалсын дегенде, силер да барып. Мен ыраазымын баарыңарга.